июнда келишимге кол коюлуп, биз курулуш иштерин баштаганбыз. Мынакей 1 жыл убакыт өтпөй биз бул кичи аренаны ишке киргизип атабыз. Демек, ыкчам жана сапаттуу иш кылса мүмкүнчүлүк бар экен. Өзү кичи аренанын акыбалы абдан начар акыбалга келип калган да. Анан ошол жерден президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич чечим кабыл алып, кичи аренаны мэриянын балансына өткөрүп берген. Жаз айында биз четинен тазалоо иштерин баштаганбыз. Негизинен 15 миңден ашык чарчы метрди түзөт биздин кичи аренабыз. Анан аталышы кичи арена болгону менен бул жерде эл аралык оюндарды, спорт оюндарды өткөргөнгө биз мүмкүнчүлүк алдык. Бул деген 5 миңден ашык 5100 орунду. Бул көптөгөн эл аралык оюндардын талабы. Биздин жаштарыбызды ушу эл аралык 10 ноябрь жаштар күнү менен чын илимден куттуктайм. Ушул Дөлөн Омурзаков атындагы кичи аренанын ушу курулуп бүткөнү, ушул күнгө дал келгени бизди чын кубандырат. Жана биз ушу жаштарга белек кылып, ушулардын өткөрө турган форумуна кандай бир салымыбыз кылып атканыбыз бизди кубандырат. Жана биз ишенебиз, биз ушу Бишкек шаарында кылынып аткан иштердин баары ушу шаар тургундарына жана меймандарына ыңгайлуу шарт түзүү максатында кылынып атат.